Президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна бир күндүк иш сапарынын алкагында бүгүн 4-июлда Баткен районунун жана Баткен шаарынын жашоочулары менен жолугушууда. Мамлекет башчысы Баткен жергесинин көйгөйлөрүн башкаларга караганда жакшы билерин айтып, миграция, жумуш орундары менен камсыз кылуу, чек араны бекемдөө, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу проблемаларын чечүү өз ишмердигинин артыкчылыктуу багыттары жана мамлекеттин негизги милдети экенин баса белгиледи. Мамлекет башчысы жүргүзүп жаткан соттук укуктук реформага, анын милдеттерине жана негизги багыттарына, коррупция менен системдүү күрөшүүнүн жүрүшүнө кеңири токтолду. Ал ошондой эле өлкөнү санариптештирүү, мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды өзгөчө белгиледи. Мындан тышкары президент Баткен облусун өнүктүрүү боюнча иштерге чек араны бекемдөө, жолдорду, ирригациялык объектилерди куруу жана башка маселелерге токтолду. Андан ары жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна бир күндүк иш сапарынын алкагында бүгүн 4-июлда Баткен шаарындагы калкты тейлөө борборунун иши менен таанышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмазбек Мамбетовдун маалыматы боюнча, Кыргыз Республикасынын президентинин 2019-жылдын 11-январындагы 2019-жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын аткарууга алып, калкты тейлөөнү жакшыртуу жана жакшы шарт түзүү максатында жаңы имаратка көчүрүлүп, 2019-жылдын 1-июлунан тартып өз ишин жаңы имаратта жүргүзө баштады. 2018-2019 жылдары борбордогу бардык кызматтар автоматташтырылды. Жаңы имаратта жаран келип кайрылганда кеңири маалымат берүүдөн баштап автоматташтырылган система менен электрондук кезекке туруу, санариптик сүрөткө тартуу, паспортко кабыл алуу, убактылуу жана туруктуу каттоого туруу, жарандуулук алуу үчүн документтерди кабыл алуу, чет өлкөлүк жарандарды убактылуу каттоого алуу кызматтары көрсөтүлөт. Мамлекет башчысы калкты тейлөө борборун көрүп, аны иштөө принциптери менен таанышып чыгып, мындагы процесстерди санариптештирүүнүн жакшы үлгүсүн, ал өлкөнү санариптештирүү жылынын талаптарына толук жооп берерин канааттануу менен белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков иш процесстерин толук автоматташтыруу жана санариптештирүү бүт өлкө боюнча бардык мамлекеттик органдарды камтышы зарыл экенин баса белгиледи. Баткен шаарындагы калкты тейлөө борбору 2015-жылдан бери иштейт. Анда 20 кызматкер эмгектенет. Кечээ 3-июлда Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Катар мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Абдалла Ахмад Аль-Сулайти мырзаны кабыл алды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Тараптар Кыргыз-Катар кызматташтыгынын маселелерин жана өз ара кызыкчылык жараткан бардык багыттар боюнча анын өнүгүү келечегин талкуулашты. Жолугушууда жогорку деңгээлдеги өз ара сапарларды уюштуруу, ошондой эле саясий, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелерди андан ары өнүктүрүү маселелери козголду. Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров президенттик аппаратка кызматка дайындалды. Бул тууралуу Руслан Бекназаров өзү элдик медиага билдирди. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн эксперти болуп иштейт. Кызматтык милдеттери өлкөнүн аймактарынан жарандардан келген кайрылууларды анализдөө жана президенттик аппараттын мындан аркы иш жүргүзүүсүнө эксперттик сунуштарды киргизүү. Руслан Бекназаров буга чейин Жалал Абад облусундагы Аксы районунун Кара Суу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган. Жалал Абад шаарындагы нефти базадан Өзбекстанга байма-бай күйүүчү майлоочу майларды цистерналар менен жүктөп кетет. Бул тууралуу окурман элдик медиага билдирди. Сүрөт менен анализ кылсак, кызыгы ал цистерналар Россиялык РЖД жана Газпром ишканаларына таандык. Баарыбыз билгендей, Орто Азия чөлкөмүндө эң кымбат күйүүчү майлоочу майлар дал ушул Кыргызстанда. Ошондон улам Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май кайра эле Өзбекстанга реэкспорт болуп, Өзбекстанга чыгып, өлкөдө ошондон улам бензинге болгон баа кымбат бойдон сакталып келеби деген ой келет. Токмок шаарындагы турак үйлөрдүн биринде өрт чыкты. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, жыгач устунду шифер жабылган турак үй, сарай, мончо жана бастырманын жалпы 250 чарчы метр чатыры толугу менен күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Bozarda şöyle 5 metrelik barbar 47 şöyle var. Bular
3 июль күнү Окат районундагы Мир Махмудов айыл өкмөтүндө жашоочулар митингге чыгышты. Анда алар айыл өкмөт башчысы Шухрат Гафаровго нааразычылыгын билдирип, анын бандит коррупционер экендиги жазылган плакаттарды колдооруна көтөрүшкөн. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Алтыша ЛВ билдирүү калтырды. Лучше,